London BBC саламатсыздарбы? Элер алчыны спорт жаңылыктары менен Гүлнара Касманбетова. BBC Кытайда адамдар кармалган ири лагерлер бар экенин далилдеген Спутниктен тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Адистер аларды дүйнөдөгү эң чоң кармоо жайлары деп мүнөздөшүүдө. Президент Трамп медиага асылып жаткан чакта АКШдагы абройлуу адамдарга шектүү почта жөнөтүлүүдө. BBC Кытайда мусулман калкы жашаган Шинжань аймагында кармоочу жайлардын ири түйүнү курулуп жатканы тууралуу жаңы далилин жарыялады. Адистер BBC аныктаган лагерь дүйнөдөгү эң чоң абак жайынын бири экенин айтууда. Шинжанда уйгур коомчулугунан чыккан 1 миллион мусулман соттолбой туруп камакта жатканы болжонууда. Кытай имиштерди четке кагып, бул терроризм коркунучуна каршы күрөшүү программасынын алкагындагы кесиптик даярдоо борборлору экенин айтууда. Бирок BBC ачык булактагы спутник сүрөттөрүн эсилдеп, аймактагы күчөтүлгөн көзөмөлдөгү түрмөгө окшош жайлардын саны соңку 2 жылда 2 эсе көбөйгөнүн байкаган. Айрым күбөлөрдүн айтуусунда мындай жайларда кишилер зомбулукка, басынтууга дуушар болот. Кытайдан кабарчыбыз Джон Садвес баяндайт. Шинжаңда полициянын көзөмөлү бардык жерде байкалат. Бирок бул аймакта дүйнөлүк коомчулукка көрсөткүсү келбеген дагы жайлар бар. Аларды бийик дубалдар курчап турат. Темирден жасалган көк дубалдардын артында Кытай билим берүү мекемеси деп атаган жай бар. Бирок бул мекеме түрмөгө окшош экен. Жакындарын көргөнү келгендер кезекте турушат. Бийиктиктен тартылган сүрөттөрдө кандай өзгөрүүлөр болгону байкалат. Өткөн жылы жайдын футбол талаасы бар болчу. Бүгүн ал жерде жатаканага ылайыкташкан имараттар курулган. Күзөт мунаралары дагы байкалат. Лагердин сыртында биз бир үй бүлө менен сүйлөшөлү деп токтодук. Бизди токтотууга аракет кылышты, бирок алардын бири уруксат берди. Ал сүйлөй беришсин деп айтты. Мен кимге келдиңер деп сурасам, жаш бала атама деп жооп берди. Кытай Шинжаң аймагында мусулмандарды камакка алып жатканын четке кагып келет. Дооматтарга жооп катары Кытайдын мамлекеттик каналы сабак өтүп жаткан бөлмөлөрдө кубанып билим алып жаткан кишилерди көрсөттү. Бул болбосо мен диний экстремисттерге кошулуп кетмекмин дейт видеодогу аялдардын бири. Бирок BBC Спутниктен тартылган сүрөттөрдү иликтеп, Шинжаңдагы ондогон жаңы лагерлерди аныктады. Алар окуу жайга окшобойт. Билим берүү жайы бийик дубалдар менен курчалып, 16 күзөт мунарасы тургузулган. Лагерлердин бирине жакындаганга аракеттендик. Ал жерде ири курулуш иштери жүрүп жатканына күбө болдук. Андан кийин бизди полиция токтотту. Эгер бул чын эле окуу жай болсо, анда эмнеге бизди жакын жолотпой жатышат? Спутниктен алынган сүрөттөр лагерь канчалык кеңейгенин көрсөтөт. Иликтөөнү жүргүзгөн топ Шинжаңда буга окшош башка дагы жайлар бар экенин аныктады. Тарбия лагерлери кыска мөөнөттө көбөйгөнү графикада дароо көзгө урунат. Спутниктен тартылган сүрөттөр адамдын көзүнө көрүнбөгөн жагдайларды көрсөтөт. Бир нече жылдын ичинде лагерлер көп курулду. Өзгөчө соңку 2 жылдын ичинде. Түрмө куруу боюнча адистер болсо, курулуш иштерин анализдеп, аны дүйнөдөгү эң чоң кармоо жайлардын бири деп аташууда. Анда кеминде 11 000 киши кармалышы ыктымал. Уйгурлар Шинжаңдагы негизги мусулман азчылыктары болуп саналат. Алардын үйлөрү кулпуланып, бош калган. Имараттардагы расмий билдирүүлөрдө дайынсыз жоголгондорго кам көрүлүп жатканы жазылган.
Кытай тарбия лагерлер, билим берүү жайлар деп колдонгон термин алар убактылуу экенин туюнтат. Бирок биз топтогон далилдер бул жайлар, түрмөлөр көп экенин жана узак мөөнөткө курулганын көрсөттү. Демек, тарбиялоо жараяны качан аяктайт деген суроо туулат. Мусулман калктарынын массалык түрдө бейжазык камалып жатканы өтө коркунучтуу прецедент пайда кылды. 6 айдын ичинде айдоо талаасынан Кытайдын жаңы билим берүү жайына айланган жерди видеого тартып алууга аракеттендик. Анда дагы күзөт мунаралар тургузулган. Бирок суроолорубузга жооп издеп келсек, кайрадан бизди токтотуп, артка жөнөтүштү. АКШ полициясы дагы бир катар шектүү почтаны иликтөөгө алды. Апта башында жогорку кызматтагы демократтардын дарегине да ушул сыяктуу посылкалар келген. Мурунку вице-президент Джо Байденге жөнөтүлгөн посылка Делавер штатында кармалган. Дагы бирөөсү Дональд Трампты ачуу сындап келген актер Роберт Де Ниронун ресторанына жеткирилген. Буга чейин табылган 9 аппараттын бири да жарылган жок. Президент Трамп коомчулуктун ачуусу көбүнесе медианын жалган кабарларынан улам келип чыгат, деп жакында Твиттерине жазган. Саясий кол салуу менен коркутуу бул биздин демократияга болгон чабуул. Зомбулукту жана коркутууларды саясий ыкма катары колдонгон өлкөлөр ийгиликке жетпейт. Муну биз баарыбыз билебиз. Мындай тактиканы сындап жана түп тамыры менен жоюу зарыл. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. Борбордук чалгындоо кызматынын директору Жина Хаспел Ушлаптыда Түркияга барып, журналист Джамаль Хашогинин Стамбулдагы Саудия консулдугунда өлтүрүлгөнү жаздырылган аудиону укканы кабарланды. Кече Сауд Арабиясынын мураскер принци журналисттин өлүмүнө күнөөлүү кишилерди жоопко тартаарын убада кылган. Малайзиянын мурунку премьер-министри Najib Razak коомдук фонддон 1,5 миллиард доллардан ашуун каражат жегени тууралуу коррупция боюнча айыптарды мойнуна алган жок. Буга чейин ага ондогон башка дагы айыптар тагылган. Ал май айында күтүүсүз жерден шайлоодо жеңилип, бийликтен ажыраган. Американын Түштүк Каролина штатында лотерея билетин сатып алган адам АКШ тарыхындагы эң чоң сумма 1,6 миллиард доллар утуп алды. Бирок бул кишинин ысмы азырынча белгисиз. Лотерея ойноткон расмийлер тек гана бир утуучу бар экенин билдирди. Утуп алуу ыктымалдуулугу 300 миллиондон бир гана утуш болчу. Эми спорт. Кече Чемпиондор лигасында Тоттенхам ПСВ Эйндховен менен 2-2 тең чыккан матчта голкипер Уго Льорис оюндан чыгарылды. Ливерпуль ал арада Белграддын кызыл жылдызын Анфилд таласында 4-0 менен талкалады. Бул оюнда Мохамед Салах 2 гол теп, Ливерпуль үчүн киргизген голдорун 50-гө жеткирди. Голчулардын тизмесине Садио Мане жана Роберто Фирмино дагы кошулду. Европа лигасында Эден Азар травмасына байланыштуу Челси менен Бате Борисовдун бүгүнкү матчына катышпайт. Спортинг Лисбон менен таймашка жөнөгөн Арсенал жеңиштүү оюндарынын санын 11ге жеткирүүгө умтулат. Арсенал менеджери Эмери жаңы келгенде, алгачкы 2 оюнда утулгандан кийин ар бир матчта Арсенал жазбай жеңип келатат. Алар беттешчү Спортинг жайында бир катар негизги оюнчуларынан ажырап, башынан өткөл мезгилин кечирип жаткан чагы. Эми жаңылыктардын соңунда бир күрөң аюунун аман-эсен куткарылгандыгы тууралуу. Аю Кытайдын Гансу провинциясында Субэй гидростанциясына кокусунан кулап кетиптир. Ал терең кир сууга чөгүп кетелегенде боорукер кишилер аны экскаватор менен куткарып алды. Бирок алар суудан бапестеп чыгарылган аюунун ыраазычылыгы менен эсептешпестен аны темир торго экскаватор менен оодарып гана салып кете беришти. Байкуш аю, сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.